Karakol şаарында заманбап гемодиализ борбору ишке кирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 30 декабрда Ысык Көл облусунун Каракол шаарында орун алган жаңы гемодиализ борбору менен таанышты. Мамлекет башчысы гемодиализ борборунун ишмердүүлүгү, ал жерде түзүлгөн шарттар менен таанышып, медициналык жайларды жана палаталарды карап чыкты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында, бөйдөгү оорусунан жабыркагандардын саны жыл сайын өсүп, мурда сатылып алынган аппараттар эскилип калган. Жеке компаниялардын бири тарабынан салынган Каракол шаарындагы жаңы гемодиализ борбору 70ке чейин адамды тейлей алат. Мамлекет башчысы бул долбоордун маанилүү ролун белгилеп, мындай диализ борборлорунун өлкөнүн аймактарында ачылышы калктын өз убагында жана сапаттуу медициналык жардамга жетүүсүн камсыз кылып, ошондой эле медициналык тейлөөнү жакшыртаарын баса белгиледи. Кошумчалай кетсек, мындай диализ борборлорунун республиканын аймактарында ачылышы калктын өз убагында жана сапаттуу медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылып, жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатат. Президент Садыр Жапаров оорукананын жамааты менен баарлашып, орун алган көйгөйлөрдү сурады. Мамлекет башчысы келерки жылы медицина кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу пландары тууралуу айтып берди. Бул ата мекендик медицинанын кадрдык потенциалына да оң таасирин тийгизиши керек. Ал буга бардык шарттар бар экенин, анткени учурда мурда коррупциялык схемалар менен тонолгон каражаттар азыр мамлекеттин кирешесине айланып жатканын баса белгиледи. Бул каражаттардын эсебинен пенсиялардын, жөлөк пулдардын жана эмгек акылардын өлчөмү көбөйтүлөт, ошондой эле өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгү чыңдалууда. Садыр Жапаров ошондой эле келерки жылы Ысык Көл облусунда курулушу карала турган жаңы аймактык оорукананын долбоордук сметалык документтерин иштеп чыгууну тапшырды. Ошол эле жерде президент Садыр Жапаров Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын муктаждыктары үчүн тез жардам унаасынын ачкычын тапшырды. Алар гемодиализ борборунун бейтаптарындагы тейлейт. Жалпысынан мамлекет башчысы саламаттыкты сактоо тармагына аймактык ооруканалар үчүн 8 тез жардам унаасын белекке берди. Маалымат үчүн, бул борборду куруу жана жабдуу менен жеке компаниялардын бири алектенген. Учурда бул ишкананын гемодиализ борборлорунда 31 диализатор бар. Анын 5-өө Балыкчы шаарында, 6-өө Чолпон Ата шаарында жайгашкан. Султан Досалиев. Актала аймагы Мирлан Самойкожону депутат кылып кимдин оозун жапты. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары ант беришти. Ишке киришкендерине күбөбүз эски жаңысы аралашкан. Бул чакырылыш кандай иштейт? Кимдин дарымети канча? Аныгында убакыт көрсөтөт. Бирок алдын ала эле жаңы парламенттин чолпон жылдыздары ким болоору болжолдоп билсе болот. Ал депутаттардын бири албетте Мирлан Самойкожо. Аптандил Кулбараков, Дамира Ниязалиева баштаган олигархтарды таза утуп, Актала, Кочкор, Жумгал райондорунан гана эмес, Атпай кыргыз журтунун чыгаан депутаты болот деп биз дагы үмүт кылып турабыз. Акталаалыктар Мирлан Самойкожону депутат кылып шайлап, акча, байлык, бийликтин гана оозун баспастан партиясына бүтүн Кыргызстан деп ат коюп, бирок айрым региондорго карата таруусун ичине каткан Адахан Мадумаровдун оозун жапты. Шайлоо астында Мадумаров отурган жеринен акталаалыктарды мисал келтиргени каңкууланган. Эмнеге ал жерден депутат чыкпайт? Анткени аларга аракка жана акчага сатылат. Мен туулган жер менен Акталааны бир тоо бөлүп турат. Тоонун бери жагын адам билсе, аркы коктунун малдын семизи билет деп айтканы ырасталат го. Кандай болгон күндө дагы акталаалыктар Мадумаровго бул шайлоодо татыктуу жообун беришти. Мирлан Самойкожо суурулуп чыкты. Сиздин айыл кимди шайлады, Адахан мырза? Булак Азия Ньюс газети. Мамат Айбалаев чегара маселесинде коңшуларга ишенип болбойт. Баткендеги учурдагы абал, кырдаал боюнча оюңуз кандай? Эл дагы деле кооптонуу менен чоочулап жашап жатат. Акыркы күндөрү эле бир топ жаңжалдар кайталанды. Чегарачылар күчөтүлгөн режимде иштешүүдө. Качан эл тынчтыкта жашайт? Баткен облусунда чегарага жакын айылдарда жашап жаткан элибиздин абалы мени баткендиктерди, кыргыздарды тынчсыздандырат. Бийлик тезирээк чегара маселесин чечүүгө аракет кылышы керек.
Чек ара чечилип калса эл бүгүнкүдөй кооптонуусуз, тынч, көңүлдүү, бактылуу жашоо улантмак. Коңшуларга ишенип болбойт. Булардын негизги максаты Баткен, Лейлек райондорунун аймагын ээлеп калуу. СССР убагында көп жерибизди берип койгонбуз. Ошондуктан чек ара чырын тез чечүүгө аракет көрөлү. Жыл өткөн сайын тажиктердин саны көбөйүп баратат. Азыр 10 миллиондон ашты, а биз 6 миллиондун тегерегиндебиз. Өзгөчө Баткен менен Лейлекте миграция күчөп, элдин көпчүлүгү чүйгө, Бишкекке көчүп келишүүдө. Ошондуктан ал жерге жумуш орундарын түзүү зарыл. Бош жаткан жерлерди өздөштүрүп, бир ишкерге 1 гектардан берип, Лейлек районунун санын эгерде бүгүн 250 миң болсо, 400-450 миң кишиге жеткирсе болот. Ошондо гана туруктуулук менен тажиктерге каршы тура алабыз. Эң негизгиси чек араны бекемдеп жабуу зарыл, себеби ал жерден эл аз болгондуктан коңшу мамлекет бизге күндө кооптуу абал жаратууда. Жамиля Нурманбетова, Булак Азия News газети. Акаев, Бакиев жана Атамбаевди сатып кеткен Исаковдун туруксуздугу. Артка кылчаялы. Исмаил Исаков убагында Аскар Акаевдин жогорку кызмат генералдык чин даражаны алган. Кошомат кылыппы, кийин Курманбек Бакиев бийликке келгенде министрге чейин өсүп, кыйла эле байыган. Баласына мыйзамсыз негизде квартира алып бере коюп, камалып кеткен жайын билесиңерби? 2010 жылы Бек бийликке келгенде кайрадан Исаков үчүн органдарынын бирине конуп, кыйла жыргаганы эсибизде. Июнь окуясы боюнча айыпталганычы Алмазбек Атамбаевдин аркасы менен СДПКдан 2010 жылдын күзүндө депутат болуп, кыйла эле доор сүргөн. Ошентип үлкөндөрдүн артына эрмеше берип кадыр бар күттү. Десек андай эмес экен. Өткөн шайлоодо Азаттык партиясы менен парламенттик шайлоого чыгып, жыдып калды. Ахматбек Келдибековдун акчасына туйтунуп, элге саясатка аралашканын танабы. Эми тескери кетип, жыгылган күрөшкө тойбойттар изинде чырдын башында туруп, өзүнчө эле кыжынып атат. Элестеткиле, Акаев, Бакиев Атамбаевдин жакшылыгын көргөн, алардын аркасы менен көтөрүлгөн Исаков баарын сатып кетип, 70 жаштан ашса да жулунуп, жулкунуп жүрөт. Ушундай адам кантип муратка жетсин? Бүгүнкү бийликтегилер деле генералдын туруксуздугун байкашып, оолак кармашканы ушулбу? Сатып кетүүнү Чыңгызхан кечирчү эмес, биздин саясатчыларга көндүм көрүнүш тура. Булак Азия News газети. Омбудсмен кызматына эң татыктуу талапкер генерал Өмүрбек Субаналиев. Жаңы жылдан кийин парламент омбудсменди шайлоо вазыйпасын аткарат. Орун берүү талапкерлер арбын чыкса керек. Бирок биздин баамыбызда бул кызматка генерал Өмүрбек Субаналиев эң татыктуу экенин алдыртан белгилеп койду. Себеби каарманыбыз өмүр бою күч органдарында иштеп, такшалып, мамлекеттик башкаруу тажрыйбасына ээ экенин билебиз. Адам укугун сактоо, тартынбай өз пикирин айтуу жагынан алдына ат салдырбайт. Карапайым калкка жакын. Анан калса Субаналиев зиректиги, чынчылдыгы, дайыма өзүн таза сактап келгени менен көпчүлүк атка минерлерден айырмаланып турат. Дасыккан саясатчы, иштин көзүн, маселенин маңызын тереңден билет. Дал ушундай сейрек кадр гана омбудсмен болуп, карапайым калкыбызга жарыгы тийип, алдыга жылууга жол ачылат эле. Эмесе генералыбызды кийинки айда акыл эстүү депутаттардын колдоо алышына ишене туралы. Булак Азия News газети. Адахан Мадумаров 6-чакырылыштын абийирин ачты. Жогорку кеңештин төрагалыгына талапкер көрсөтүлүп жаткан Адахан Мадумаров журналисттерге маек куруп жатып, аман эле болушсун, мурдагылар кантип иштеген, алардын бөлмөлөрүн бир топ күн жууп чыгыш керек деди. Негизи эле парламенттин кадырын көтөрүү керектигин, колго ушуруп, кулдук урган мамиледен кетиш керектигин кошумчалады. Булак апта чекиткейжи. Эрулан Кокулов балабыздын басып өткөн татаал жолун баалабаган эл экенбиз. Эрулан элди ойлогон мырза, депутаттыкка кадам шилтей электе эле көптөгөн иштердин бетин ачты. Биз кыргыздар бири-бирибизди артка тартып атып өнүгө өспөйбүз. Отурганында жон койбойбуз жада калса. Акырын басса аксак дейсиңер, катуу басса таскак дейсиңер. Деги эмне жагат элге? Кеп отурушта эмес, иште башкаларга окшоп креслону сатып алган жок.
Эруландын келечеги кең мырза, аман болсун, ийгилик жандап жүрсүн. Эрулан Кокуловду колдоо тайпасы.